Бүгүнкү күндө умрага баруучулардын саны көбөйдү. Адамдардын ыхласы азайып баштады, бирок барган адам көбөйдү. Эң көп сарсанаа болгон нерсеси каерде жатат экенмин, кандай тамак жейт экенмин. Бул жакта өзүмдүн карыздар болсо, кыйналып жашап атсаң умрага баруу шарттуу шарт эмеспи деп. Баргандан кийин ниетин өзгөртөт да. Ошого кандай болсо дагы барып алсын дейбиз да. Комфорт менен алып барган экономго жаткырып койгон. Жок, силер ибадат кылганы келгенсиңер, комфортко келбегенсиңер деген жөн айтышат да. Акча көздөп аткан болсо же аброй көздөп аткан болсо, бул ишти жыштырып койгонубуз жакшы. Ыйлаган күндөрүм болду кызмат кылып атыпчы, адамдардын ар кандай сөздөрдү угасыз да. Алла бизге бул кызматты берек кылып берди. Саудовская Аравияда баары эле халал болуш керек же халал эмес тамактар да болуп калат. Саудия деп эле ура берген болбойт да. Арабтын колунан өтүп атат го деп. Балким арабтын колунан өтпөй атат. Дагы кандай каталарды кетирет көпчүлүк учурда биздин умрачылар. 7 жолу айланган, 14 жолу айланышыптыр да. Сафа Марваны кошуп 7 жолу айланып салышыптыр да. Жолуксуз барып, жолук менен кайтып келгендер толтура. Намазсыз барып, намазын баштагандар толтура. Куран окушту билбей, Куран окушум керек экен деп кайра кайткандар толтура да. Assalamu алейкум, саламатсыздарбы урматтуу биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр. Адаттагыдай сиздер үчүн кызыктуу жана пайдалуу подкаст. Бүгүн болсо биздин конокто Миржалал Абдыгапар уулу байкебиз. Бул байкебиз кызмат саякатты кылып калсаңар керек, Умра компаниясынын жетекчиси бүгүнкү күндө. Анан өзү дагы бир аз деп койду, бирок илими бар киши, медресени аяктаган. Себеби эмне үчүн Миржалал байкени чакырдык? Себеп дегенде умрага баруучулардын саны көбөйүп атат акыркы учурларда. Анан кызматы боюнча негизи эле умранын тегерегиндеги көптөгөн суроо жоопторду кылсак деп чакырдык сизди. Ассалам. Алейкум ассалам. Чакырганыңыздар үчүн кубанычтабыз. Иншалла Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болгон болсун. Аллахтын жолунда кызмат кылууну баарыбызга насип кылсын иншалла. Амин. Сиздерге дагы кызмат кылганды, баягы андай десем, түз кызмат кылганды, анан кийин жаман сөздөн алыс болуп, өз кызматыңарды түз жеткиргенди насип этсин. Амин. Эми мындай адаттагы мындай баштаганда эле атка минсек, мисалы умрага баргандардын саны көбөйдү. Мурун мисалы Ажы Меккеге барыш керек, Медина Меккени көрүп келиш үчүн биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз илешип калдык. 3 километр, 4 километр килем салган учурлар деле болчу эле Меккени көрүп. Ал эми ажы сапарына бир саналуу эле адамдар барчу. Бүгүнкү күндө умрага баруучулардын саны көбөйдү. Сиздер мындай так маалыматты берсеңиздер керек. Канчалык көбөйдү эсеп боюнча? Эми мен божомол билем, 50.000-60 000 тегерегинде деп айтылат. Толук менде деле толук маалымат жок. Көбүндө деле болбосо керек деп ойлойм ал маалыматтан. Эми негизинде мурункулар чындыгында аз барчу. Анан буну өтө маанилүү ибадат катары көрчү да. Биз мисалы 2017 жыл барган болсок, ошол умра кызмат саякатыны 2018 жылдан такай барып баштаган болсок, ошол учурларда умрага барган кишилер мындай көзүнөн жаш тыйылчу эмес да. Аябай ал жака чынында берилип, көптөн бери көксөп жүргөн ишин аткарып аткандай, ушунчалык кыжалат болушуп, аябай мындай көзүнөн жаш тыйылбай эле бир жерди көрсөтсөң эле ушул жерде ушул окуя болду беле деп аябай таасирленүүчү да. Жаткан жерине деле маани берчү эмес, тамак ашына деле анча маани берчү эмес. Ушул жерге пайгамбар равзасына кирип алсам болду, Меккеде Алланын үйүнү көрүп алсам болду деген түшүнүк аябай. Анан бара жыл өткөн сайын мындай айтканда адамдардын ыхласы азайып баштады, бирок барган адам көбөйдү. Бул нерсени мен ушул нерсеге жорuyм. Албетте бардык нерсени, бул менин өзүмдүн пикирим эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтат, акыркы заманда умрага ажылыкка келгендер 4 тайпага бөлүнүп калат дейт. Бириси байманап адамдар мактаныш үчүн, байлыгын көрсөтүш үчүн барып калат дейт. Кедейлер болсо, кедейлер да барып атканын көрүп атабыз десек, ал жака садака топтогону, бир нерсе суранганы барып калышат дейт да элдерденчи. Содагерлер болсо,
ошол жерде кандай иштерди кылсам болот экен, бизнес идея ойлоп келейинчи, кухня ачсам болот экен, тиги бу, ушул нерселерди ойлоп барат дейт да. Атактуулар болсо текебердениш үчүн барып калат дейт да. Ошондуктан азыр биз Мадинада 5-6 жылдан бери ошол Мадинада кызмат кылып калдык, Алла насип кылды ошол кызматты. Ошол кызмат кылып жүргөнүбүздө аэропорттон келет, баары келет дагы. Адамдардын эң көп сарсанаа болгон нерсеси каерде жатат экенмин, кандай тамак жейт экенмин. Эң көп сарсанаа болгон нерсеси ошол да. Анан автобуска чыгары менен эле мейманканага барганга чейин биз ушул нерсени көбүрөөк аракетин кылабыз. Адамдардын ниетин түздөп калсак экен дегенчи. Жаңылап туруш. Ооба. Себеби курсак ач. Жолдон чарчап келген, баарынын ою жата калсам. Баарынын ою курсагымды кантип тойгузсам экен, ошону менен убара болуп калат да. Не берет экен? Не берет экен булар, жаш балдар эмне кыла алат экен бизди, бул ушундай чоң жерде кантет экен булар эптей алабы экен деген ойлор келет да. Ошондой учурда биз көбүнчө ушул сөздөрдү айтабыз. Ушулар төртөөнүн бирөөсү болуп калбайлы депчи. Ошол төртөөнүн бирөөсү болбош үчүн дагы бир мындай суроо, мисалы көпчүлүгү баягы айтып атпайсызбы, кээ биркилердин балдары чет өлкөдө иштеп, мына досум дагы жөнөтүп тур, эми азыр соц тармактардан мактанмай көп го. Мына досум деле ата энесин жөнөтүп атат, менден начар иштейт, бирок жөнөтүп коюптур, мен да керек деп жөнөткөн мода болуп кетпедиби? Негизи умранын өкүмү канчалык? Мисалы эми бул жакта эми салыштырмалуу болсак да, бул жакта өзүнүн карыздары болсо, бул жакта өзүнүн маселелери болсо, кыйналып жашап атсаң умрага баруу шарттпы, шарт эмеспи депчи. Эми биз ар дайым эле умрага негизи үгүттөйбүз. Ким багал болобу, ким болот, барганы жакшы депчи. Ооба, көпчүлүгү барардан алдын биринчи намыстанып, эрдик намыс ойгонуп, кээ бирөөлөр ата энесине жөнөтөт. Бирок ал жака баргандан кийин адамдар дагы мен төрдөн түшүп калбайын деп баргандар болот. Же болбосо паланчы дагы барыптыр десин деп көпчүлүгү ошол ой менен барат. 70% ошол ой менен барат негизи. Азыркы учурдачы. Бирок баргандан кийин таасирленет да көпчүлүгүчү. Баргандан кийин ниетин өзгөртөт да. Ошого кандай болсо дагы барып алсын дейбиз да. Ооба, бул жака барып атканда, чыгып атканда, жолдон чыгып атканда ар кандай ой менен чыксын мейли. Бирок деги эле ойлонбой деле чыгып кетет. Ойлонбой эле. Кээ бирөөлөр ошентип айтат: мен балам кой десем болбой жөнөтүп атат. Мен баргым жок. Андан көрө мени Анталияга жөнөтсүн, башка жака жөнөтсүн, жыргап келмекмин. Ал жака барат экен, басат экен, ихрам кийет экен, кыйналат экен, анын кереги жок мага дегендер толтура. Айтып койчу, мен барбайт деп койчу дегендер толтура да. Анан арак ичип, мындай айтканда 60% намаз окубай баргандар. Ошол жолукка, аэропортто ошол жерде кийгизген учурларыбыз дагы болот да. Саудияга барганда уят болот, кийсеңиз жакшы болот дегендейчи. Бирок ошолор барып, жолуксуз барып, жолук менен кайтып келгендер толтура. Намазсыз барып, намазын баштагандар толтура. Куран окушту билбей, ошол жактан Куран окушум керек экен деп таасирленип, кайра кайткандар толтура да. Биз мындай айтканда азыркы учурда ушундай сөздөр жүрүп атат. Ал жака даярданып барыш керек депчи. Ошол адамдарды даярдап албай атабыз да бул жактачы. Кармай албай атабыз да кээ бирөөлөрүнчү. Бирок ошол жака баргандан кийин даярдаш. Бирок биз ушул нерсени көрдүк. Ал жака барып, бирок бир да пайгамбарыбыздын күнбөзү каерде экендигини билбей кеткендер толтура. Ошол жака барып көзү ачылбагандар толтура да. Бирок ошондо түшүндүк биз. Ошолордун туура жолго салыш, ошолорду бул жак жөнүндө мындай туура ойдо калтырыш толугу менен биздин милдетибиз экендигиничи. Толугу менен бул бизге жүктөлгөн бир вазипа экендигини түшүндүк да. Аманат. Бул чоң бир аманат экендигини түшүндүк да ошол жактачы. Кимдир нечендеген адамдар барат, эч нерседен бейкабар кайтып келгендер бар да. Анан бейкабар эле кайтып келет, же болбосо ошол жакта башка базарыны, анысы мунусуну, же болбосо ошол жердеги жаман нерселерди көрүп алып сындап, ошентип эле кайтып келет. Бирок келсе, астына килем жайган, дуа берип калың деп шашылып дуа тилен жүрөт, албосо ал жакта жатып келген да. Дуа кылышты да үйрөнгөн эмес, ал жүрөккө да кирген эмес да.
Эми ушул жерде ысыгынан баса калсам, сиз өйдө да айтып кеткен мисалдар, мисалы үчүн жолугу жок барып, жолугу менен кайткан мындай таасирдүү окуялар болгон да. ооба. Ошолорду мындай эстеп өтсөңүз, кайсысынан эң таасирдүү кайсы учур болду эле, кайсы мына эже мындай болду эле деп айтып берсеңиз, бир биз дагы таасир алсак. Биз менен бирөө кокусунан эле барып калды. Ошол умрага барат экенбиз да депчи, эч кандай динден кабары жок, намаз да окуганды билбеген ошондой эле бирөөсү барып калды. Бирок биз кыргызда мындай динге жакын экенбиз да, жүрөгүбүз мындай тез жибийт экен, тез берилет экенбиз ошол нерселерге. Айрыкча аял кишилер анан эле барып, ошол шаардан эле барган да, бул жактан барган, жөн эле толтура мамлекеттерге барыптыр. Японияга барыптыр, эми аял киши неси менен, күйөөсү менен биргеликте. Анан барды дагы мен ошончо мамлекеттерди айланып көрүп, бир да жүрөгүмдө мындай эркиндикти сезген эмес элем. Биринчи жолу ушул жерде ушундай эркиндикти сезип атамын депчи. Ушул жерде тынчтыкты сездим деп айтты да. Америка толтура мамлекетке барыптыр да. Ошонун тарта жоолугуна бекем болуп, азыркыга чейин биз кабарлашып турабыз да. Азыркыга чейин анча мынчада чай үстүндө жолугуп турабыз, ошол үй бүлөбүз менен. Ушунчалык катуу байланган да дингечи. Ушунчалык берилген да, мындай жолугуну такыр чечпейт. Өзү русскоязычный, эмне да түшүнбөйт, кыргызчаны деле жакшы түшүнбөйт эле да. Бул эми бирөө эмес, нечендеген аялдар. Эсиңизге келген. Эсиме келгени толтура. Себеби ушул күнгө чейин адашпасам бир 10 миңге жакын адамды тейледик да. Ал жактачы. Канча 5-6 жылдан бери. Ошонун ичинде эми бирөөсүн эле айтып атам да. Мындай көптөгөн адамдарды машинаны өттү да. Анан ошол жерде ошол нерсе эске келет. Нуриддин Паша деген киши болгон. Мадинадан 2000 километр алыстыкта жайгашкан жерде, Халап деген жерде жайгашкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтыш болуп кеткенден кийин бул окуяны барып эле билебиз. 2 киши өзүнүн үйүнөн туннель казып пайгамбарыбыздын мүрзөсүнө чейин барат. Ошол учурда Нуриддин Пашанын түшүнө пайгамбарыбыз кирет дагы, мени ошол 2 кишиден куткар дейт. 2 киши булар жөөт болсо керек. Жөөт. Анан барса эле, жана окуяны кыска айтайын. Жанагы 2 кишини түшүндө көргөн баягы 2 кишини Мадинадан таап алат. Мен деген бул жерде окуяны айтып берүү максат эмес, максат ушул болуп атат. 2000 километр алыстыкта турган бир падышаны Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүп ошого кирип атат. Мадинанын тегерегинде андай командирлер толтура болгон. Бирок именно ошого ал вазифаны берип атат да. Ошол адам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир карыш, бир кулач калганда жанакыдан пайгамбарды куткарып калып атат. Ал кишилердин колунанчы пайгамбарыбыз. Бул хадим. Мурунку падышалар Осман империя, Аббасилер, Амавилер дорунда падышалар өткөн Мекке, Мадинанын королдор, бирок аларга бирисине да падыша деп аталган эмес. Хадим деп, Хадимил Харамайн. 2 харам жергесинин кызматкери деп аталган да. Кызматчы болушканда. Кудум ошондой эле ошолорго бул кызматты берди. Аллах Таала дагы бизге ошол жерде кызмат кылдырып койду да. Ал бул биз ал жерде эч кандай устаз эмеспиз. Эч кандай эмеспиз. Ал жерден бир туруп эле ал жерде алардын чемоданын ташыган бир кызматкербиз, бир туруп эле баян айткан устазбыз, бир туруп эле анын бөлмөсүн бөлүштүрүп берип аткан адамбыз. Иши кылса, ал жерге барган пайгамбарыбыздын Алла Тааланын коноктору болуп эсептелет дагы. Аларга болушунча сый-урмат, ал жакта жакшы элес калтыруу максат. Мен эми көрүүчүлөрүм дагы мындай бөлүшүп кетейин да. Өзүмдүн эмелерими, сезимдерими болгон эмне үчүн сиздерди тандап чакырдым? Себептен көптөгөн устаздар менен сүйлөштүм. Анан азыр эми кичине мындай ызы чуу болгонсо, эме болду, умра жакындачы. Анан бир мындай бизде ишеничтүү умра тууралуу сүйлөшөйүн деп устаздарды чакырайын десем, алар эми бул тармакта иштебегенден кийин жооп бериши кыйыныраак. Негизи эле умра боюнча сүйлөшүш мүмкүн. Анан иш алып жүргөн адамдардан, анан компаниялардан бизге мисал болуп бере ала турган компания деп сиздерди айтты. Ошо чындап эле көпчүлүгүнөн сурасак, мына сизден мурунку коногубуз Рахматжалал байке дагы, Жол байкебиз 5 минутта тындырбайт экен булар. Бизде мисалы үчүн кенен болду да.
Кенен калаанча биз билген да жокпуз, көп нерсени билбей эле өтүп кеттик. Анан кийин баягы аттиң ошол өткөн убакыт бар. Бирөөлөр айтып берип атса, мен Нур тоосунун мындай жагына барып келди, бизди ушундай жакка алып барып келди десе, биз кыжаалат болуп калгандай болуп, жүрөктөрүбүз кичине мындай ичибиз ачышып калып атты да. Анан бул нерсенин бир күндө эле түптөлүп калган жок да. Мисалы үчүн баягы кадам менен өсүп аттыңар. Негизи компаниялардын түптөлүшү качан болду? Негизи компаниянын түптөлүшү өзүбүздүн устазыбыз Абдулвахит устаз аябай катуу ойлонгон. Бул нерсени кантип түзсөк болот деп. Биз бир күн ойлонот болчук. 3-4 башында баштаган 3-4 киши элек. Кандай кылып биздин максат ушул болгон. Кызмат саякатты ачышыбыздын негизги 2 максатыбыз бар. Биздин биринчи максатыбыз канчалаган адамдар умрага барып баштаган ошол учурда. Бирок барып баштаган, бирок ар ким колунан келишинче. Өз жолу менен. Өз жолу менен ошондой болуп келген. Ошол учурда ошондой ниет кылганбыз. Ал жака барган адамдардын туура жолго түшүшүнө себепкер болушубуз керек. Жөн эле барып келбеши керек. Аларга биз кызмат көрсөтүшүбүз керек депчи. Экинчи максатыбыз дагы акча жасаш максатында эмес. Толугу менен акча эмес, максат биринчи аларды ыраазы кылуу. Аларды туура жолго салуу. Ал жерге баргандан кийин ошол чынында эле умурачы болуп кайтуу. Биздин чыныгы максатыбыз ошол болгон. Кез менен устазым эскертип турат да, Мекке, Мадинада аябай чарчайсың да. Ал жакта түнү күнү кызмат да. Түнү күнү группа келет, аны жайгаштыр, бүтүп эле аны саламдашууга чыгар, раузага киргиз, анан ушундай толгон токой иштер бар. Ал эми видеолордо нелерде көрүнгөндө булар жыргап эле жүргөндөй көрүнөт, бирок ал жакта 2 саат, 3 саат уйку менен жүрөбүз. Ошондой учурлар болот. Чарчап кетесиң да. Анан адамдардан сын да угасың. Жаман сөздөрдү да угасың. Разы болбогондорду да угасың. Анан жаман ойдо канчалык жакшылык кылбасаң да жаман ойдо болгон адамдар да чыгат да. Ошондой учурда устаз айтат, сынба ал нерсеге. Биздин максатыбыз эл көрсүн үчүн эмес, сени бирөө макташ үчүн эмес, мактануу үчүн эмес. Биздин максат динге кызмат кылыш. Ушул. Башка бул жерден эгерде акча көздөп аткан болсок, же аброй көздөп аткан болсок, бул ишти жыштырып койгонубуз жакшы. Деп бул нерсени көп айткан да. Ошол ниет пайда болгон да. Ошондой эле акча жасаш болбогондуктан ушул нерсеге разы болгонбуз. Түнү келип, эми зыяраттардан келип чарчап жатабыз да. Жатканыбызда эле кокустан түнү 2-1де бирөө эшик каккылайт. Биз дейт, срочно больницага барбасак болбойт. Ысытмасы көтөрүлүп кетти, ушундай болду, температура чыгып атат дегендейчи. Же болбосо бирөө жоголуп кетти. Анан айта албайсың да агачы, жок, мен чарчап калдым дейбиз. Аны бирөөнү жөнөтөйүн десең, тажрыйбалуу эч ким жок, ал тегеректи билгенчи. Анан өзүбүз чуркайбыз. Ошондо ушул ниет болду. Аллахым сен үчүн түн күндү кечкенге разыбыз. Болгону сен ошол соопторду жаз депчи. Себеби биринчи раузага киргенде бизде ушундай сезим болгон. Аллахым, себеби кызмат саякатта эмес элек ал учурда ушундай сезим болгон. Аллахым, диниңе кызмат кылдыр. Өзүңдүн диниңе кызмат кылдыр. Жете кандай жол менен билбейм. Диниңе кызмат кылдыр. Ушундан башка нерсе оюма келген эмес да. Мен ушинтип аттанып жолго чыккан адамдарбыз. Демек биз тамагыбыз да кечкенге, уйкубуз да кечкенге даяр болушубуз керек. Алла бизге бул кызматты бере кылып берди. Муну биз суранып атып Алладан алган кызматыбыз. Буга биз кантип мындай кош көңүл мамиле жасай алабыз деген ой пайда болду да. Ошентип баштаганбыз. Биринчи каерде кандай изденгенбиз, кадимкиде изденгенбиз, кайсыл жакка алып барсак, кайсыл жерде кайсыл сөздөрдү сүйлөсөк, ошолорду толугу менен программабызга киргизгенбиз, жазганбыз. Мисалы Меккеге барганыбызда көпчүлүгү бир жолу умра кылдырганыбыздан кийин мен өтүп кеткен атама барганда, Кабага барганда биринчи илине турган адамым ата-энең болот экен да. Баары менен сүйлөсөк ушул сөздү айтат да. Бир туугандарыбыз болот экен да. Бир туугандарым да келсечи эле депчи. Өтүп кеткен эң чоң арманым деп көпчүлүгүнөн устаздардан сурасак да, мен ажылга алып бара албай калдым деген арманы көп да көпчүлүгүнүнчү. Ошолорго умра кылгысы келет экен. Анын ордуна өтөгүсү келет экен да. Ошондойлордо да
ойлодуктан демек 2-3-4 умура коюшубуз керек экен. Жок дегенде бир адамдын 3-4 жакын адамы болот экен деп анан 3-4 умураны койдук. Аны дагы кечке эле бир жерге алып бара бербестен улам башка жерлерге алып барайлы. Тарыхый жерлер. Себеби биз ошол жерге барганда динди толук түшүнөт экенбиз да. Динди алып келген пайгамбарыбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал жерде этап менен ар бир неден өткөн. Жетимдикти да көргөн, кой кайтарып да көргөн, адамдардын сынына да калып көргөн. Ошол учур келген пайгамбар эң бай адам да болуп көргөн да. Ошондо дагы адам каяктан келгенин унутпай, өзүнө ушунчалык кооз динди чыгарган да пайгамбарыбыз. Чыныгы динди мен чынын айтсам ошол жерде өзүм түшүндүм да. Ошондуктан аябай ал жерде кызмат кылуу ар ким үчүн эмес, бирок кызмат кылуу өтө чоң бакыт деп ойлойм да. Ошондо сиздердин компанияларыңыздын мындай Кыргызстанда түптөлгөнүнө бир 10 жылдан ашып болду. Өзү негизи ажылыктан башталган. Бул 2003-жылдары ошол кызмат саякат, ал учурда муфтият бир колго ала элек эле. Ошол учурда ажылык алып барып баштаган, бирок умура жок эле да. Кийин муфтият ишин баштаганда, муфтият толугу менен ажылыкты өзүгө алганда, кызмат саякаттын ишмердүүлүгү токтоп турган. Кайрадан 2017-2018 жыл кайрадан умура багытында баштаганбыз. Негизи сиздердин жумушуңуздар негизи эле мен айтып кетким келет да. Сиздерге, силердин коллегаларыңарга мисалы өзүбүз айтып атпайбызбы, Кудай өзү мындай чакырып кызмат кыл деп тандабаган. Андан өзүңөр дагы дуа кылып суранып алган бар араңыздарда. Бирок ошону баалабагандар дагы чыгып атат да. Мисалы баарына жаман көрсөтүп, бул бизнеске айланып кеткен, баягы динди жаман көрсөткөн учурлар дагы болуп калып атат. Силер ушунчаңар баягы араб кулу болуп арабтарга шаарды ташып атасыңар деген сындар дагы көп жок эмес да. Анан айтайын дегеним, сиздердин кылган жумушуңар силерди бейишке дагы, дозокко дагы түртүп коюшу мүмкүн. Мисалы сонун возможность да булчу. Эми жок эмес акчасын дагы иштеп, бизнесин кылып, ошол эле кезде Кудайдын конокторуна жакшыраак карап, талкпастан кичине ашың жок болсо кашың барго дегендей жакшы мээнет кылып, кемчиликтер болгон болсо мындай түшүндүрүп, кыргыз түшүнөт, элпей келип калат. Кайсы эле бороруп, положение кирип кетет. Ошол нерсе бизде кээ бирде эмес, көпчүлүгүндө жок болуп атат да мисалы. Сиздерде мисалы үчүн наразычылык чыгып калганда группалардан кандай мамиле жасайсыздар? Бизде көбүнчө наразычылык эми 70% наразычылык ушул нерседен чыгат деп ойлоймун. Алар менен мамиле кылбай койгондо, каралбай калганда жамаат. Себеби ал жака барганда ажы башы ата эне болуп калат ал. Бул жака отур десе отурат, тур десе турат, же тил билбейт биздикилер, же бир жерге барарын билбейт да. Ошондо главный ролдо бул ажы башы болуп калат. Ажы башы ошол жерден ситуациядан чыгыш керек болуп калат. Бизде да ошондой наразычылыктар болуп калса, дароо үнүн угабыз. Биз заматта эмне сурап аткан болсо, эмне жетишпей аткан болсо, ошону чечкен аракет кылабыз да. Мисалы кээде Мадинага аба ырайга байланыштуу учуу кечигип бир күн калып кеткендер болот. Бирок ал жакта уже брон кылынат. Себеби биз 3 ай 4 ай алдын бөлмөлөрдү брон кылып коюп алсак, пик сезондордо такыр бөлмө таппай калышыбыз мүмкүн да. Ошол коркунуч болгондуктан биз 2-3 ай аны брон кылып коебуз. Ошол датада 3 күнгө калабыз депчи. Анан алардан 1000 сурансак дагы арабтар ал нерсени түшүнбөйт, күйүп кете берет бөлмөнүн акчасы күйүп кете берет. Ошого мүмкүн болушунча Мадинаны 3 күндү кайра толуктаганга аракет кылабыз. Себеби Мадинадагы мейманканалардын баасы Меккеге караганда 3-4 эсе кымбат болот. Мадинада көпчүлүк эл аз калгандыгы үчүн, саналуу күндөр гана калгандыгы үчүн, зыярат эле болгондугу үчүн ал жерде мейманканалар аз. Ажылыкта эл көбөйүп кетет го. Көбөйгөндө Меккедеги бүтүн мейманканалар бош болбогондуктан Меккеде мейманкананын саны көп.
Ошол себептен нааразы болгондо биз ушундай кылабыз, ар бир группадан комментарий алганга аракет кылабыз. Ар бир группадан бизден ыраазысыздарбы, биз толук кандуу жеткире алдыкпы деген сурайбыз. Бир жолу бир байкеден сурап атам да, ыраазысыздарбы, баары жакшы болду, ойдогудай болуп атабы депчи. Эми көпчүлүгү айтат да, ойдогудан да жакшы болду депчи. Ошондой дегенде бирөөсү айтты, силердин эң жаккан жериңер деди, ушул ыраазычылыкты сурап турганыңар деди да. Себеби бир адам өзүнүн өнүгүүсүнү кааласа, менде бир кемчилик бар бекен, айтсаңарчы деп суранат деди. Эгерде бир нерсени жаап жакшырып аткан болсо, ал нерседен качат деди. Сурагандан качат. Себеби бир жерден бир нерсени урдуп атат дегендейчи. Биз ушул нерсеге көңүл бурабыз. Эгерде кокус бир группабыз арзаныраак мейманканага түшүп калды же болбосо ага расходубуз азыраак кетип калган болсо, сөзсүз түрдө ал группаны бир чыгым менен, себеби биз көздөгөн пайдадан ашыкча пайда алып калсак ал группадан, бул биз үчүн арам. Себеби биз бир жерден экономдодук дагы, балким группа байкабай калышы мүмкүн. Бирок биз өзүбүз байкап турабыз да, кайсыдан көбүрөөк бир нерседен көбүрөөк экономдоп койгон болушубуз мүмкүн. Ошону бир жолдор менен дароо кайтарганга аракет кылабыз. Мисалы тамак аш беребиз, дагы кошумча бир жакшы иш чара уюштурабыз, ошого окшогон нерселерди сөзсүз кылабыз да. Мисалы умра компанияны ачып, аны баштаган кезде кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн? Мисалы үчүн азыркы көпчүлүк компанияларындагы менин көзүмчө проблемасы ушунда, ал жака барып алып отель издеген кездешип мисалы. Андай болбош үчүн кандай кыймыл аракеттерди кыласыз? Өзү негизи ошо умра компаниядагы бул жактагы документация, бул офис булар оңой нерсе, өтө оңой нерсе. Бирок эң кыйын ал жак. Себеби ал жакта ошол отелдер менен, анан кийин автобус фирмалары менен жакшы сүйлөшүш керек да. Ал жакта биз мисалы ушундай кылабыз, бир жылдык планыбызды беребиз. Биз ал жакта Саудияда эң көрүнүктүү, эң таанымал болгон бир фирма менен иштешебиз. Аларда мындай айтканда пакет сатып алабыз. Алар дагы бизге бир жылдык планыбызды сурайт. Ошол бир жылдык планыбызды беребиз, ушул тегерегинде биз өзгөрбөйбүз дейбиз да. Биз өзгөртпөйбүз. Анан туруктуу болобуз ошол нерсеге, алар да сөзүндө туруктуу болот. Мисалы биз кызмат пакет деп коебуз, ошол кызмат пакеттин тегерегинде 6-7 мейманкананы сүйлөшөбүз. Бул болбосо бардыгы бир деңгээлде болуш керек. Аны биз мисалы апрель айлары, май айларында бүт карап чыгабыз. Мейманканаларыбызды барып жоктоп чыгабыз. Көз менен көрүп, тандап, алар менен содалашып, анан уже бир жыл брон кыла турган биз тизмелерибизди бергенибизден кийин, кайсыл даталарда канча адам апарабызды бергенибизден кийин, алар да окей болгондон кийин анан ишти баштайбыз да. Бул жактан акча көтөрүп алып, бул мейманкана болбосо алга көтөрүп барабыз акчабызды, ага чейин умрачылар ушинтип тургула, мынтип тургула деген ишке бара албайбыз. Ошонун айынан дагы ушундай чыр-чатактар чыгып калышы мүмкүн да. Мисалы бул жакта жардамада бөлөк мейманкана, барганда бөлөк мейманкана көптөгөндө кездешип атыптыр. Сиздерде андай болушу мүмкүнбү? Бизде көбүнчө мындай, кээ бирөөлөр мындай да болуп калып атат, кээде семинарга такыр катышпайт, офиске дагы такыр келбейт. Алыстан эле ушул пакетиңер экен да деп туруп акчасын берип коет да. Акчасын берип коет дагы биз семинарда айтабыз да, бул мейманкана болду, так ушул мейманкана болду. Бирок бул мейманканага да алмашып калышы мүмкүн. Бирок деңгээл ушундай деп туруп эки варианттен көрсөтөбүз да. Ошондой учурларда баргандан кийин айтылгандай болот. Меккеде мисалы бир да өзгөрүү болбоду окшойт биз үчүн. Мындай мейманканабызды өзгөртүп берген, же болбосо күнүн азайтып берген, же болбосо бир мейманканага жаткыргандан кийин дагы башка мейманканага көчүргөн. Ушунча жылдан бери. Бир жылда 1-2 жолу болот бул нерсе. Баягы ал жактагы компания менен болгон келишимде алар суранат да. Биз ушинтип айттык, бирок бул отелде 4-5 күнгө гана каласыңар, бирок бул жака алмаштырышка туура келип атат депчи. Анан биз буну алдын ала даярдайбыз жамаатка айтып.
Бул жактан айтабыз. Ким менен жатат, мейманканага барганыңыздарда кайсыл мейманканага барасыздар, толугу менен баарыны айтып түшүндүрөбүз бул жактан. Ошондо ыз учуу чыкпайт да жамааттын арасында. Бул жаатта жүрөсүздөр да, анан өтө белгилегендей жылдан жылга умрачылардын саны көбөйөт. Сиздер дагы баягы компания жылдан жылга бир тепкичке көтөрүлүш керек го. Эмнени байкап атасыздар, эмнени жаңылык кылып киргизип атасыздар, мындай модернизация кылып атасыздар дегендей. Биз жылына изилденебиз, изденүүдөбүз, дагы деле биз өтө жакшы алып кетип атабыз деген неден алыспыз. Биз эң көп басым жасай турган нерсебиз ушул болуп атат, ажы башчыларыбызды күчтүү кылышыбыз керек экен. Ниетибиз. Кийинки жылдарга дагы да ажы башчыларыбызды көбүрөөк ошол жакта таанытуу максатыбыз. Андан кийин мейманканаларыбызды улам жаңылап турушубуз керек. Себеби былтыркы мейманкана менен эле калып кетпестен дагы жаңы мейманканаларды изденип, мүмкүн болушунча жакын. Себеби азыркы учурда умурага барган бир эле биз эмес, дүйнө жүзүндө көбөйүп кетти да. Көбөйүп кетти, тыгылтар көбөйүп атат да. Ошого биз жакыныраак мейманканалар менен иштешкенге дагы да кызыктар болуп атабыз да. Эми биздин өзүбүздүн атаандашыбыз биз өзүбүз. Мындай айтканда, пайгамбарыбыз хадисинде айткандай эле, бүгүнкү күнүң менен эртеңки күнүң окшош болбош керек дейт го. Изденип, бирдей нерсени арттырышыбыз керек, көбөйтүшүбүз керек. Конум ошондой эле былтыркы бойдон калып кетпешибиз керек. Быйыл дагы өзгөрүшүбүз керек, аркы жыл дагы жакшы пландарды түзүп, кызматтарыбызды өзгөртүшүбүз керек деп ошону изденүүдөбүз. Ошондуктан ар бир келген ажы башчыбыз менен, ар бир келген умрачыларыбыз менен жакын офиске чакырып бир ирет сүйлөшөбүз да. Биздин кандай кемчиликтер бар экен, дагы эмнелерди кылсак болот экен депчи. Эми ушул жерде суроо жаралат. Сиздердин ишмердүүлүгүңүздөргө түздөн түз тиешеси жок, бирок кызыктуу суроо. Биз туристический мамлекетпиз деп өзүбүздү жарыялайбыз, туристтерди чакырабыз, бирок мындай көзгө көрүнүктүү бизде тур фирма жок. Тейлиге. Эл аралык деңгээлде. Бирок мен умрага барып келип көрдүм, Кудайга шүгүр, аз болсо дагы учубуз пур эмес экен. Умра компанияларыбыз эл аралык деңгээлге чыгып, өзбек, казак бир туугандарыбыздын алдында мындай өзүнүн ордун таба билиптир. Эми ушул эле методду алып, эл аралык деңгээлдеги тур компания ачып, Кыргызстанга алып келип, ошол Мекка, Мединаны кандай кыдыртып атасыздар, мисалы үчүн элдердичи, мындай кыдырып тындырбай, ошого окшотуп, кыргыздардын өздөрүн деле бөлөк областтарды, бөлөк райондорду таанытканда мүмкүнбү мындай нерсе? Мисалы, ошондой деңгээлге жеткирсек болобу? Ооба. Ал жакта арабтар чындыгында Кыргызстанга аябай суктанат. Биздин чындыгында кең пейилдүүлүгүбүз, адамгерчиликтүүлүгүбүз алар үчүн аябай кызыктуу да. Өтө бул жакты ошентип тур компания ачып, жакшы жактарыбызды көрсөтүп, жакшы нерселерди уюштуруп, аларды чакырсак болот. Бирок биз ал нерсе жөнүндө көп деле ойлонбойбуз. Чынын айтканда, бул биздин ишибиз эместей көрөбүз. Себеби биздин максат баягы ал жакка адамдарды ибадат менен аларды туура жолго салсак деген неге көбүрөөк басым жасайбыз биз. Бизди көрүп аткан адамдар баягы стартап дейбизби, силерге чоң мындай свободная ниша кылсаңар болуп кетесиңер. Анан эми мисалы ушундай кызматты кылып атасыздар, мисалы эми сиздин жекече биз баштаганда эле кызыктуу болуп кетти мага дагы. Эми сиздин кичине тарыхыңызга, басып өткөн жолуңузга кайтып келе турган болсок, Миржалал устаз каерде төрөлүп, каерде кандай үй бүлөдө чоңойду? Мен Баткен областы Кызылкия шаарында төрөлгөм. Ошол жерде мектепти аяктаганмын, анан медреселерде окуганмын, Турцияда барып илим алып келгенбиз, анан психология жагына жактаганбыз. Анан медреселерде араб грамматикасынан сабак бергенбиз. Кийин неде дагы базарда ошондой соода саттык менен да кичине алектенип калдык. Ошол анан 2017-2018 жылдары ушул кызма саякатка
бел байлап киргенбиз. Эми бул жерге умура кызматыга келип калганыбыздын өзү негизи себеби бар. Аженебиз бар эле. Ошол өзү 97-жылдары ажылыкка барышкан чоң атам менен биргеликте. Чоң атам кайтыш болуп кетти, раматылык. Аженем ошол 97-жылы жөнөткөнүбүз эсибизде. Ошол учурда мындай чоң кассета алып келип берген да. Судаистин кассеталары бар эле. Ошол кассетаны алып келип берген. Мен арабча Куран окушту деле билбейт болчумун ал учурда. Анан ачып алып магнитофонго коюп алып, ошого негедир кызыкчумун. Мектепте окуп жүргөнүмдө дагы өзүнчө эле динге кызыга берчүмүн. Мындай элдерге бир нерсе айтып берсем, ушундай депчи. Себеби аженем Куранда аталган пайгамбарлардын өмүр баянын кечик айта берчү мага. Жомок катадыр Юсуф алейхисаламдын, Муса алейхисаламдын окуяларын айтып берчү. Бул мага аябай сиңген да. Бирок мен бирөөгө айтып көргөн эмесмин, бирок жүрөгүмө катуу сиңген да. Анан Меккеге аженемди кайра алып баруу насип болду ажылыкка. Абан ажыбыз менен 2017-жыл алып барганымда коляскада отуруп калды да, эми карып калгандыктан. Анан коляскада жетелеп жүргөнүмдө кечик эле мага ушул дубаны бере берчү. Ушул жерлерде сен кызмат кыл, ушул жерлерге келип ажы башчылык кыл депчи. Себеби мен ал учурда сода сатык менен алек болчумун. Бирок энекем кайра замзам суу ичирсем деле, бутуну жуусам деле аябай мага мээрими түшүп башкача эле болуп, анан мен айтчумун, эне бул кыйын иш го депчи. Мен ишенбейм такыр, мен жаш эле бирөөсүмүн. Анан ажы башылар деген өтө курсагы бар, чоң алым улама кишилерди такыр өзүмдү тең көрбөйт болчумун. Алла насип кылды, ошол сөздү айтты. 1 жылга жетип жетпей эле ошол нерсе насип болуп калды да. Энеңиздин көзү тирүү? Энемдин дагы деле көзү тирүү. Дуа кылды, дуасын Аллах Таала кабыл кылды да. Ушул жерде айтып кетким келет да мындай нерсеничи. Мисалы, бүгүнкү күндө мындай кимдир бир ийгиликке жетип, ийгилик жараткан кишилерди уксаң, мен башыма кыйынчылык өтүп, анан мындай болгон үчүн мен могу жолду өттүм дейт да. Бирок ошол кезде биздин ата-энелерибиз эстен чыгып калгандай болот. Эгоцентризм деп Уланбайке дагы айтып кетти эле. Өзүбүздү да мазалаганды эле жакшы көрүп, күзгүн каранып эле калган короздой болуп калды да. Бул жерде мындай нерсеге көңүл буруу кажет да, мындай ата-эненин дуасы, баягы отуруп алып, ошолордун дуасы аркылуу ийгиликтер жаралып атканы менен эч ким иши жок. Эң туура сөз. Мен башкаларды билбейм, ийгиликке жетип аткан адамдар башкаларын билбейм, бирок мен өзүм мындай ийгиликтүү бирөөсүмүн деп эсептебейм өзүмдү. Кадимкидей эле карапайым. Эми апам мугалим, атам дагы өзү сүрөтчү. Ошол Бишкекте окугон, билими деңгээли бар. Бирок мен эч ким эмесмин да. Эч ким эмес элем да. Ошондо мен умурага ушул кызматка кетип атканымда бир досум айткан да. Ушундай кетип атам десем, Алла сени тандаптыр, Алла Таала сени чакырыптыр, чындыгында ошончо адамдардын арасында сага насип болуптур деди да. Бул эмнеден дедим да. Менин илимим болбосо, мен бир кыйратып сүйлөгөн деле адам болбосом, же болбосо күчтүү бирөөсү болбосом десем, досум ушул сөздү айткан. Аябай динге бекем, кичипейил киши. Бул сенин бул неге ички бул ата-энеңдин сага берген дуасы. Сенин бул нерсеге ылайык болбосоң да Алла Таала тандагандыгы деди да. Биз ошондой экенбиз, адамзатчы. Бир ийгиликке жеткенге чейин Кудай дейткенбиз, ал ийгиликке жеткенден кийин бул мен ушундай, мен ушинтип жүргөнүм үчүн, мен убагында мен мынтип базарда ушинтип жүргөмүн, анан эле ушундай болуп кеттим, мен сабыр кылдым, мындай кылдым дейт экенбиз. Чынында ата-эненин дуасы, Алланын мээрими болмоюнча бул нерселер ишке ашпайт экен да. Ата-энелер бар болсун. Амин. Анан сиз баягы дагы сурообу медресе тууралуу. Медресеге бизде адатынча баягы адат болуп калган, ушул эч бир окуу жайга өтпөй калып, анан кийин медресеге барат да. Сиздин бөлөк дүйнөви сабактар боюнча
билимиңиз кандай эле, кандай окуйт элеңиз Мен кичинемде мектепте өтө жоош бала болчумун. Мугалимдин баласы болгондугумдан баары эле мугалимдин баласысың, сен билишиң керек, сен кыйын болушуң керек деген сөздөр көп айтылчу мага дагы. Өтө жоош, анан сабакка, тартипке өтө катуу көңүл бурган, мындай сабактан кечикпеген ошондой болчумун. Бирок 5-классымдан кийин мен мектепти жакшы окугам. Анан 5-классымдан кийин бир медресеге бардым да. Медресеге барып Куран жаттап көрдүм дагы. Менин оюм жалаң гана дин болуп калды да ошондон кийинчи. Багытым өзгөрүп кетти да. Анан апам да айтты, сен чоңойгонуңда барасың. 9-ду бүтүр, андай кыл, мындай кыл, анан барасың деди. Оюм ошол жак гана болуп калды да. Эптеп ушул мектепти бүтүрсөм, бүтүрүп аларым менен эле барар жерим медресе болот депчи. Кандайдыр сүйүү аябай пайда болду да ошол нерсегечи. Динге сүйүү аябай күчтүү болду. Мен Куран жаттаганга кызыгып кеттим. Анан Куран жаттап, медресеге кирип, илим жолунда жүрүп, динге, илимге, билимге болгон кызыгуу өстү. Убагы менен адам ар кайсы нерсеге кызыга берет экен да. Мындай дүйнө ушунчалык кызыктуу нерсе экен. Бул тармакта кызыгууң азайып кетсе, буну бир аз токтотуп туруп, башка багытка кызыгып ошону изилденсең көп нерсе бар экен да. Мисалы, деңиз ааламы өзүнчө бир аалам, математика ааламы өзүнчө, астрономия илимдери өзүнчө. Анан бир убакыттар келди, мен тарыхка аябай кызыгып кеттим. Өзүбүздүн тарыхка болсун, сахабалардын, пайгамбарлар, дин, аббаси, амави тарыхыга аябай кирип кеттим бир учурларчы. Ушундай илим артынан түшсөң бүтпөс нерсе экен да бул нерсечи. Бул мисалы үчүн дагы мындай стереотип бар. Медреселерде окуган балдар бул узкопрофильный, кругозору кичинекей болуп эле чыгып калат. Себеби ал жакта бөлөк дүйнө таануу боюнча сабактар өтпөйт деп болушат. Медресенин предметтери кандай? Медресенин жашоосун ичинен айтып берсеңиз кандай болот? Медресенин өзү, медресе ушундай нерсе, бүт нерсеге даярдап чыгарат медресе. Мисалы, көпчүлүгү армияга барып келгенден кийин өзүнү түздөп, мындай башкача тартип менен болуп калат го. Ал дагы мурун болчу, азыр андай болбой. Андай болбой окшойт азыр. Медресе ошол нерсени эртең менен турганды үйрөтөт медресе. Медресе төшөп жыйганды, өзүң кир жууганды, өзүңдү алып жүргөндү, ата-энеге таянып эле, эркелеп эле жүрбөстөн өзүңдүн эрктүүлүгүңдү көрсөтөт. Эркектигиңди далилдейт да. Медреседе эркек баргандан кийин биз эми мектепте жалаң гана аял киши мугалимдерден сабак алабыз да. Бирок медреседе болсо жалаң көпчүлүгүндө эркектер сабак берет да. Алар мындай айтылган сөзүңдө туруктуулукту үйрөтөт. Мындай билбейм, медресенин мен жаман жагын көрбөдүм да. Жалаң гана жакшы жагын көрдүм. Мен ошол медресе аркылуу ушул даражага жеттим. Мен жол болбосом башка бир жерде окуп ал даражага жетпедим. Бирок ошол медреседе ар кандай адамдар болот да. Кээ бирөөлөрү ошону менен эле калып кетет. Мен медреседе сабырдуулукту үйрөндүм. Медреседе туруктуулукту үйрөндүм. Медреседе мындай адамдар менен байланышты, сүйлөшүүнү, ушул нерсени үйрөндүм да. Мындай жакшы жагы көп болду да. Дүйнө илимдери дагы мындай жөн калбайт. Сөзсүз түрдө, мисалы, эми устазга байланыштуу ал жагы дагы, эгерде устаз ошол жак тармагында да күчтүү боло турган болсо, албетте кыргыз адабияттарыны, ошонга окшогон нерселерди, оюндарды тез уюштуруп турат эле да. Анан сиз 2017-жылы кызмат саякаты менен кызматташып, ушул жака өткөнүңүзгө бел байлаганыңызды айттыңыз, бирок детальдары эмне себептен өтүп калдыңыз, кандай сизге мындай сунуш түштүбү, же сиз өзүңүз эшик кагып келдиңизби? Мен себеби ушундай болду. Ажылыкка бир жолу барып келгенмин. Анан ал учурда эң жаш сразу эле ажылыкка бардыңыз? Сразу эле ажылыкка бардым. Ажылыкка барып келгенимден кийин мен өзү негизи Созуда сатыкта эле жүрдүм. Ошол учурда устаз чалып калды.
бул жактын Абдулбай устаз шеф Чалдыдан Миржалал деди, сен бир группа чыгып атат, алып барып келбейсиңби? Негизи устазы бар деди. Бирок сен кызмат кылганча барып келбейсиңби деди. Макул дедим дароо эле. Макул эки менен кантип тааныш болгон? Тааныш деле эмеспиз. Бири-бирибиз менен узактан жакындан көрүп турат болчук. Анан ошенткенден кийин макул дедим. Соода сатыгымды таштадым. Анан бисмилля деп чыктым. Исламга багуу барабыз. Мындай алыс эле тааныш адам чакырып, ишенип, бир заматта бар болуп кете берет. Ооба. Дегендей. Эми баарыны дин бириктирет экен да. Ишеним динде экен да. Бири-бирибизге толук ишенип, анан биринчи эле ошентип барып калдым Кокустан элечи. Кокустан барып, көзөмөлдөп жүрдүм, кызмат кылып аябай оңой эмес экен, кыйын экен. Ыйлаган күндөрүм болду кызмат кылып атыпчы, адамдардын ар кандай сөздөрдү угасыз да. Ошондой учурлар болду, бирок мен ушул жүрөгүмдө ушул нерсе пайда болду. Бул иш меники экен деген. Мен кара курсагымды эртең мейли базардан болуп кетейин, бир үй алам, бир машина ээси боломун, бирок мен ушул күнгө чейин алган илимимди, билимимди, ушул денемди динге кызмат кылбасам эмне депчи. Ушунчалык устаз мага көп дем берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ухуд салгылашында бир окопко түшүп кетет пайгамбарыбыз. Окопко түшүп кеткенде Саат деген сахаба болот жанында. Окту пайгамбарыбыз узатат аттаган жебеге таңып туруп жанакыга айтат: "Ирме фадака умми ва аби" дейт да. Пайгамбарыбыз биринчи жолу ошол сахабага ата энем сага курбан болсун деген сөздү айтат да. Бул сөздү уккан Саат сахаба ушунчалык жебени катып аткан экен, октучу. Баягы ок жанагы мушрикке тамай тийип, арткы жагынан тешип өткөн экен да. Бул жерде ушул нерсенин бир адамдын жылуу сөзү, бир адамдын деми берки адамга ушунчалык маанилүү экен да. Жүрөгүңдө ойгонбой жаткан таланттарды ойгото берет экен да нерсечи, сөздөрчү. Ушундай кылды, менде кемчилик болсо дагы аны сенде ушинтипсиң, мынтишиң керек эле дебестен, бул болуп турат Миржал, сен дагы да жакшы кылышың керек, сен мыктысың деген сөздөрдүн артынан мен талпындым да алдыгачы. Обдулуп, мындай жыгылган жеримден кайра турдум десем болот да. Анан экинчи жолу умрага барып кел деди. Умрага барып келдим. Жамаат аябай ыраазы болушту окшойт. Анан эле кел деди. Бирге бул ишти кылабыз деди. Ошентип эле келип калдык. Ушул тандоо болду негизи мендечи. Бул жакта соодам жакшы жүрүп атат. Анан кызматка кирсем, көп деле маянасы жоктой эле түйүлдү, бирок бул мен үчүн берилип аткан сыноо дедим. Бул жакты токтоттум дедим дагы. Мен элге пайдам тийиш керек. Эртең кыямат кайымга барганда Аллага не деп жооп беремин? Кара курсагымды эле ойлоп жүрүптүрмүн дебейин, ушул илим билимимди, өзүмдүн тулук коюмду ушул жака курбанчылык кылайын деген ойдо аттандык да. Бул айтып атпайсызбы, жакшы, мисалы үчүн өзүңүздүн акча табуу бул жакта жакшы болуп атып, анан бир айлык маянага өтүп, бирөөнүн кол астына иштеш, дүйнөнүн көз карашы менен алганда бул мындай кыйын эле да. Азыркы заманда. Ошол эле кезде үй бүлөңүз олмалуу бар беле? Бар эле. Үй бүлөңүздүн мүчөлөрү, келинчегиңиз, өтүн айтканда, Миржал, бияк мощный болбоду. Аяктан эмне бар, көрө берейин сени, кызмат деген кыйын нерсе деген нерсе болбоду үйдө? Ата энем өзү негизи эле мени мындай медресе тармагында болуугума кызыктар эле да. Негизи элечи. Анан ушундай умрага деп айтышып атат дегенде дароо жыйыштыр деди. Ойлонбо деди бул нерсеничи. Ойлонуп да көрбө деди. Дароо ошол жака кет. Сенин амандыгың, дин жолунда жүргөнүң бизге жетиштүү. Бир тыйын көтөрүп келбе, бизге кереги жок. Бизге кызмат кылам деп да убара болбо. Менин сырткарыда 3 уулубуз, 4 уулубуз да биз. 3 уулум бар деди. Дароо кириш бул нерсеге деди. Аженем жөн эле ыйлап узатты. Мына дуа тилектерим кабыл болуптур депчи. Бул сыймык сен үчүн деди. Мен бүгүнкү күнгө чейин мен ата энемдин жанында кызмат кыла албадым. Бирок мен апама ар дайым ушул нерсени айтам. Апа, ооба сизге
күнүгө кеч тамак алып келип берген, мен боло албай атам. Сизди ары бери ташыган, мен боло албай атам, апа. А бирок ушул жерде канча миңдеген адамдар ата энеңе ыраазы, ким сени төрөптүр, кандай бактылуу апа деп ушунчалык дуба беришип атат депчи. Анан апам айтат, ошол мага жетип артат, 2 дүйнөмө жетет дейт да. Сен ушинтип кызмат кыла бер депчи. Чындыгында азыркы неден пайдаланып айтып калайын дегеним, азыркы ата энелерибиздин көпчүлүгүбүз балам чоңойгондо мени бакса экен, келини деп кетип калбаса экен, башка бирөө менен жүрүп бизди унутуп калбаса экен деген ойдо кечке кичинесинен мени багасың, мени биз картайганда таштап кетпейсиң деген коркунуч бар да. Биз ошентип отуруп баланы алсыз кылып коет экенбиз да. Өзү негизи мурунку курманжандатка энелерибиз сыяктуу сен элдин баласысың. Сен элдин тагдырын өзгөртө турган адамсың. Мисалы, Фатих Султандар жаш эле 20-га жетпей туруп эле ошол Стамбул, Константинополду колго кириткен экен. Себеби кичинесинен ошентип, Салахиддин Аюби кичинесинен эле сен ошол жердин падышасы болушуң керек деп тарбиялаган экен да. Кыргызга таандык бүркүт мүнөз балдар чыкпай калганын себеби да ошол болушу мүмкүн деп ойлойм да. Ошондуктан мен үйгө барсам деле көпкө тургузбайт үйдөгүлөр. Бар дейт, жумушуңду кыл, сен кызмат кылышың керек дейт да. Бул жерде мен бир иш кылышайын дейм да, десем деле кой балам, сен колуңдан келбейт. Сенин колуңдан келе турган нерсе ушул иш. Ушуну эле кыла бер дейт да. Эч ал жака бул жака башка иштерди көп кылдыртпайт. Негизи. Ал эми өзү деле Исламский университетти бүтүргөн, түшүнүктүү эле чыгайлы ушундай кылабыз дегенде эле колдоду. Азыркы күнгө чейин алхамдулилlah колдойт. Кудайга шүкүр. Эми бул сураганымдын себеби баягы үй бүлө баалуулугу дагы азыркы акыркы учурда жоголуп бараткан сайт. Бул баары баягы пикир келишпестик, бири биринин кызыкчылыгын түшүнбөстүк, ошондон келип жаралып атат эмеспи? Ошол болгон суроо узатат. Мисалы үй бүлөдө албетте баягы эгерде диний кызыкчылыгы боло турган болсо, аял киши өзүнүн кемчиликтерине дагы көз жумуп койгон бул кандай маанилүү. Туура айтасыз. Өзү негизи ошол үй бүлөлүк неде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы өзүнүн жубайларыга аябай жакшы мамиле жасаган экен. Бирөөнүн көңүлүн ооруткан эмес экен. Мындай көрмөмүшкө алып коюу, байкабамышка алып коюу, көз жумуу үй бүлөлүктүн бактылуулугу ошондо деп ойлойм да. Ар биринин катасын издей бере турган болсо толтура катады. Көп нерсеге көз жумуп коюу менен ушундай. Себеби биз умрага барганда көбүнчө жубайлар келет да. Жубайлар келет. Анан ошол учурда эжелер, апалар айтып калат да. Мен күйөөмдүн ушундай адаты бар, айтып койгулачы депчи. Анан күйөөлөр айтат да. Мен аялым укпайт, ошону бир баян кылып койгулачы ошол туурасында депчи. Ошентип айткан турат. Анан кээде айтып калабыз да, биз өйдөдөгү баяндарды айтып жүрөт экенбиз. Болбосо өзүбүздүн эле бир тууганды көпчүлүк балдар барат, өзүнүн ата энесине кызмат кылбай калгандар болот да. Анан умрага барганда балдары өзүнүн ата энесинин картайганын ошондо түшүнгөндөр бар да. Өзү алыс жакта жүрөт, шаарда жашайт, ошол тиричилик менен убара, ата энеси айылда, анан ата энесин мурункудай эле элестетет да. Кайсысында көрөт, жакшы жерде көрөт дагы, ошондой эле тетик, ошондой эле, бирок картайып калганын көпчүлүк эле айтат да. Устаз, ата энем картайып калыптыр дейт да. Ата энем мурункудай эмес экен дейт да. Ата энем эмнени жакшы көрөт, кайсыл тамакты жакшы көрөт, кайсыл жерде ооруп калат, кандай оорусу бар экендигини билбегендер толтура да. Умрага барып анан мен ата энемди тезинен карашым керек турбайбы депчи. Ошол жерде суроо, көпчүлүк мисалы үчүн умра бул жакта турсун, ажылыкка дагы баягы 4 адам айтпадыкпы? Ошонун бири болуп калып атайын деп. Анан кээбиркилер ошол уулдары жакшы ниетте, бирок
ал ниет менен гана токтобойт да. Кызмат деген нерсе бар. Мисалы ысык жер, ажылык сапарга карып калган ата энесин ошол сюрприз кылып жөнөтүп берет жалпы. Ошондой учурларда мындай мисалы үчүн эскертип кетсек көрүүчүлөргө, бул канчалык маанилүү кызмат кылган адамдын жанында болуш. Ал менимче ошол сиздерге дагы бир мындай кыйынчылык жаратат. Жок дей албайсыңар, бирок ага да көңүл бура албай, группага дагы көңүл бура албай калган учурлар барбы? Андай көп болот бизде. Бизде кызмат саякатта чынын айтканда көпчүлүгү кар картаңдар дагы көп барат бизге. Эмнеге? Булар жетелеп жүрөт экен, чогуу жүрөт экен дейт дагы, кээде бир группада 8-9 коляска болуп кетет. Бир группадачы ошондой болуп кетет. Ушул күндү эстейм, башында баштаганыбызда биз харам тегерегинде бекер берген коляскалар бар да, арабалар. Анан ошолорду алмакчы болуп биз барабыз да, 3-4 киши болуп барабыз. Анан бирөөсү баса албайт. Ата энелерденчи. Бирок баласы өзү жок. Умурага такыр келген эмес да. Нурбриз деп куттуктап жөнөтүп салган. Баягыны ойлойт, алар жөн эле эс алып келет ал жакта депчи. Анан сиз баса аласызбы дейбиз, баса албайбыз. Анда токтоңуз дейбиз, анан коляскага отургузабыз, бир жагынан ажы башчылык, бир жагынан өзүбүз жанакыны түртүп алып айлантырган күндөрүбүз болот да. Баласынын аны менен иши чатагы да жок да. Анан аны ойлойт, жыргап эле жүрөт ата энем депчи. Ушунчалык кыйналат кээ бир ата энелер. Ушул жерде айткандар болду да, Кабанын тегерегиндечи. Балама караганда сен түзүгүрөөк экенсиң депчи. Балама караганда сен мени жакшы кызмат кылдың мага депчи. Мен сенден ыраазымын деп баласына бербеген дубасын бизге бергендер болуп атат да. Ошондуктан ушул учурдан пайдаланып айтар элем, эгер ата энебиздин ыраазычылыгын аламын десе, дубасын аламын дей турган болсо, чогуу барып кызмат кылыш керек. Кызмат кылып, чогуу тамактанып, ага бир нерселерди алып берип, чогуу жетелеп жүрүп, кээ бирөөлөр бар, апасы аялдар менен жатат, өзү эркектер менен жатат дагы, эми апам кандай болсо дагы алар менен чогуу кылып ататтыр да, ибадатты деп өз алдынча чыгып кеткендер болот да. Ошондо кээде айтабыз, жок, ал болбойт. Сиз бул жерге кызмат кылганы келиңиз. Ата эненин ыраазычылыгын алганы келиңиз. Бизде ушундай да, меники бүтсө болду депчи. Менин ибадатым бол. Ошол ибадаттын кабыл болуусу өзү бирөөгө кызмат кылууда турат да. Ошолорго кызмат кылсак, ошондо биздин дубаларыбыз кабыл болот. Аз менен даратталсак, ата энеге кызмат кылуу бул дарат деп эсептесек болот. Туура. Бул ата эне дараты жок, канча намаз окуганын кажети барбы дегендей. Ошол жерге барып ата эненин дубасын сөзсүз алыш керек. Кабанын жанында дуа алуу, көз ирмемдер, андай көз ирмем эң бактылуулук учурда. Умра бүтөт, умра бүткөндөн кийин жанакылар балдарынын колдорун өп ыйлагандардын апаларды көрөбүз да. Мен умрага баргандан кийин 1-2 жылдай ата энемди алып барганга мүмкүнчүлүк болбоду да мендечи. Ошол учурда умраны бүтүргөндө бала чакасы менен келгендер балдарын аябай ыраазы болуп, балам сага рахмат, 1000 мерте шүгүрлөр болсун, сени ошол жерге алып келгениң себепчи болдуң деп дубалар берет да. Бергенде мен артты карап алам да. Көзүмө жаш келет да. Мен ата энемди алып келе элекмин депчи. Ошондо эң көп дуам Алланын Кабанын жанында ата энемди алып келсем деген дуа көп болду да. Алхамдулилла, кийин насип болду бул нерсе. Менде мындай сезимдер болду, мисалы үчүн көп Кара Ташты анан Кабаны көргөндө көздү жумуп барып, анан кандай таасир алат го. Мен чындап андай таасир ала албадым, бирок мен элден таасир алдым, ошол жерде таасир алып, ар бошкон эл дүйнөнүн бүгүн бурчунан келип атат, анан баарыбыз ушул жерде ушул Кара Ташта башыбыз биригип атат, Алланын кудурети ушундай күчтүү экен деген нерседен таасир алдым. Анан экинчисинен баягы сиз видеодо айтып кеткендей, мисалы ар бир мусулман барышына үгүттейм деп атпайсызбы? Мен ушул жерде бир жооп алдым. Себеп дегенде, ал жакта жүрүп баягы өзүң менен өзүң болуп каласың. Кабаны айланып жүргөндө адам көп, түртүш, анан кээде баягы өзүң жакын жүргөн досуңду деле жоготуп аласың. Ошондой жерде мен элестетип койдум да, махшар майданын элестетип. Демек,
бизге бул кандайдыр бир Алла Таала тараптан бир мындай репетиция катары көз менен көрүп, каныгып калганы жөнөтөбү, балким мен адашып жатырмын, оңдоп кетсеңиз болот. Эң туура элестетүү бул. Себеби буну кичи махшар майданы деп атап коет да. Өлбөстөн алдын өлүү деген. Ихрамды эмнеге кийебиз? Ихрамдын кийүүсүнүн себеби өзүн микат деп уктуңуз да, баягы харам тегерегинде ага Меккеге кирүү үчүн сөзсүз түрдө ихрамга кириш керек деген. Ак эки чүпүрөккө оронуш керек деген. Эгер оронбой кире турган болсо, анда умранын баштапкы шартын аткарбаган болобуз да, парзын аткарбаган болобуз. Ихрамга кирүү бир парз, умранын парзы. Умра ниети менен барган адамдар. Умра ниети менен барган адамдарга. Эми ошол чектен өткөндөн кийин кандайдыр тыюулар салынып атат. Ойлоп көрсөңүз, тырнак алган болбойт деп, чач чулган болбойт деген, жыпарчыт колдонсо болбойт деген тыюулары бар да. Мунун негизги себеби руханий сабак ала турганыбыз, эртең махшар майданына барганыбызда жалаңач болуп тирилебиз. Эч кандай үстүбүздө эч кандай дүйнөлүк кийим болбойт. Ошондуктан ошол чекке жеткенибизде биз дүйнөгө тиешелүү нерсенин баарын таштап Алланын үйүнө баратканыбызда, кудум махшар майданыга барганда өлүк сыяктуу өзүбүздү элестетип, Кудайдын жанына жыйылып аткандай сезим менен барышыбыз керек да. Ошол бул биз рух аламында айтканбыз. Аллах бизге айткан: "Аласту би раббикум", мен сенин Раббиңер эмесминби дегенде, биз "Бала, ооба, сен биздин Раббибизсиң" деген сөздү бергенбиз да. Ошондо силер дүйнөгө барганда да мени унутпайсыңарбы дегенде, "Жок, унутпайбыз" деген экенбиз. Сөз берген экенбиз да. Ошол сөзүбүздү карманып Каабага барат экенбиз да. Мындай айтканда, Умар радиаллаху анху айткандай, эсепке тартылай электен алдын өзүбүздү эсепке тарткан. Азыр мындай да, бул жактан деле көпчүлүк айтып атпайбы? Эмне келери кечке эле умрага бара бересиңер. Андан көрө могул жетимдердин башын сыласаңар боло, садака берсеңер боло, ошол нелер көп да. Ошол нерсени кылбайсыңарбы андан көрө дегенчи. Бирок ошол умрага барып көбүндө ошол идея, пикир пайда болуп атат да. Бул жерде деле кылып атат, ал жакта деле кылып атат. Ал жака баргандан кийин, мисалы биринчи барган адам, мисалы мен биринчи эле барганда, ал жердеги болуп аткан курулуштарды көрүп, ушул нерсе ниет келген, мен дагы бир динге салым коссом экен депчи. Көпчүлүк адамдарда ошондой пайда болот да. Себеби ал жерде пайгамбарыбыздын өмүр баянын айтып атабыз да, кеч эмне деп атабыз, пайгамбарыбыздын жетим баланы ушинтип башыны сылаган экен, пайгамбарыбыз ушул жерде ушундай ишти аткарган экен депчи, ошолорду өз көзүбүз менен пайгамбарыбыздын тарыхынын болуп аткан китептен окуп жүргөн тарыхтарды өз көзүбүз менен ошол жерлерди көргөндө аябай адам таасирленет экен да, бул жерге келгенден кийин өзгөрөт экен да. Бир эжебиз айтып атат өткөндө эле, мен өзү негизи 60 жылдыгымды кылмакчы элем дейт да. Бирок умрага аябай баргысы келиптир. Себеби бир ай алдын эле умрага барып келиптир. Анан ошол 60 жылдыгымды кылып бергениңерден көрө дептир балдарга, мен не кылайын? Умрага мени жөнөткүлө депчи. Уже ал жака барып келген адамдын планы канча тагынчык алтын тагынсам экен деген ой, кантип 60 жылдыгымды кылып элге аш берсем экен деген ой болбойт экен дагы, анын ою жетим жесирлерге, ушундай жакшылык иштерге кантип кылсам болот экен деген ой көбүрөөк пайда болот экен да. Өткөндө эле бир умрага барып келген агабыз медресеге $60,000 турган машинасыны белек кылып салыптыр да. Умрага барып келгенден кийинчи динге кызмат кылуу ушундай турбайбы? Биз неге Абу Бакр радиаллаху, неге Усман, неге Абдурахман бин Ауф сыяктуу беришен эмеспиз? Неге биз ошол байлыгыбызды ошол нерсеге колдонбой атабыз деген ой келип ушундай кылып салыптыр да. Бирок бул жерде дагы мындай түшүнбөгөндөр түшүнбөйт да. Адамдар пайда болушу мүмкүн. Берсе дагы эле баягы өзү медресеңерге бердиңер депчи. Бирок мен жеке өтө көп адамдарды билем. Ушундай учурлар ошо умрадан, даваттан келген адамдар өзгөрүп, өзүнүн айылына, окуучуларга, анан кийин колу кошуна, туугандарына жардам берип, көзү ачылгандарды деле билем. Демек, бул жака деле кылып атат. Тескерисинче Таиландка барып, Турцияга барып бузулуп келген адамдарды эч ким сөз кылбайт. Ооба, ал нерсени көп сөз кылбайт да, умра кандайдыр көрүнүп калат экен да. Демек, эгерде нени айтат го, Аллах кыска айтайын, мындай нерсе бар го,
имам Малик азиреттериге бир адам келет дагы имам Малик азиреттери ошол окуучусунан сурайт да, эмне сөз бар сыртта дейт да. Десе ал айтат, сизди жакшы көргөндөр сизди мактап атат дейт, жаман көргөндөр сизди жамандап атат дейт да. Андай болсо биз туура жолдо экенбиз дейт да. Эгер бир багатта кетип атсак жалаң гана мактоолор болуп аткан болсо коркунучтуу. Фараонду деле жакшы көргөндөр болгон, Намрудту деле жакшы көргөндөр болгон, жаман көргөндөр болгон, пайгамбарларды деле жакшы көргөндөр болгон, жаман көргөндөр болгон да. Эч качан бир адамды баары эле мактап атса, бир тармакты баары эле мактап атса, ошол жерде бир коркунуч бар да. Же баары эле жамандап аткан болсочу. Эми ошол умрада жүргөндө мисалы үчүн эң чоң каталар, мисалы микат деп койдуңуз, аны түшүндүрүп кетсеңиз, анан дагы кандай каталарды кетирет көпчүлүк учурда биздин умрачылар? Биздин көпчүлүк умрачылар көп ката кетирген нерсеси ихрамдын тыюулары. Ошол жерде сөзсүз түрдө ачы башчы тыкыр көзөмөлдөө болуш керек болуп калат да. Ихрамды кийгенден кийин, ихрамга киргенден кийин микат жергесинен өтүш керек да. Өткөндө уже тыюулар салынат. Тырнак алса болбойт, ошо кийим кийсе болбойт деп анан Кабатулланы 7 жолу айланыш керек. Ошондо дарасыз болуп калат кээ бирөөлөрүчү. Анан Сафа Марваны чуркаганда ошол темаларда менде бир кызык окуя болгон. Бир жолу умраны жасап бүттүк. Анан экинчи жолу автобус менен чыктык дагы микатка барып келип, анан кайра тавафты кылдык. Тавафты кылып бүткөндөн кийин мен умра жасаган эмес болчумун, ошол кичине ооруп аткан себебим. Анан мен Сафа дөбөсүнө отурдум дагы жамаатка айттым, сиздер барып келесиздер, уже билип калыңыздар. 7 жолу айланышыбыз керек. Сафадан Марвага 1, 2, 3, 4 эң акырында Марвада бүтөт деп айттык да. Ошентип ошондой болот дедик. Башташталар эркек жамааты бүтүрдү, эжелер да көпчүлүгү бүтүрдү, анан кайра кайтып кеттик да. Анан 5-6 эже бар эле, айтсак, жок биз өзүбүз бара беребиз да. Мейманканабыз жакын болчу. Анан биз кеттик. Мен уже жуунуп таранып, башка кийимди кийип, тамактанып, шашпай чыксам, жанагы 6 эже кирип келатат. Эмне болду сиздерге десем, аябай чарчашкан да. Эмне болду десем, эми бүтүрдүк дейт да. Эмне ушунчалык көпкө жолуңуздарбы десем, айтат, биз баягы 7 жолу айланган 14 жолу айланышыптыр да. Сафа Марваны кошуп 7 жолу айланып салыштыр да. 7 булар ойлоптур барып келген 1 депчи. Барган 1 да өзүнө кезичи барып келген 1 деп 14 жолу айланыптыр да. Ошондо айттым, мындан кийин баягы такыр не кылбаймын депчи. Ушул нерсе да болот. Мисалы Куба мечитине баратабыз. Куба мечити жөнүндө жарым саат түшүндүрөбүз да. Кубага пайгамбар ушул тарыхта келген пайгамбар 14 күн бирге болгон, ушинтип курган деп атап анан кийин автобустан түшкөндөн кийин 2 рекет намаз окуйбуз. Бул умранын собу бар деп автобустан түшүп кетип атсаң, бирөөсү сурайт да, бул жер эмне депчи. Бул жерде эмне кылышыбыз керек депчи. Ошондой окуялар дагы көп болот. Өйдө айтып кеткен терминдер боюнча элдерге түшүндүрүп кетсек, ихрам деген өзү эмне? Ихрам деген сөз тыюу деген сөз. Өзүнүн негизи. Ихрам мааниси тыюлду. Бир нерселерден тыйылышыбыз керек. Эмнеге именно ошол нерселерден тыйылышыбыз шарт, башка жерде тыйылбайсал нерселерден десе, өлүк сыяктуу көрүнүү Аллага. Бечара болуп көрүнүү, алсыз болуп көрүнүү. Кулу биз бир жараткандын кулу экендигини даңазалоо болуп эсептелет да. Ихрамчы. Ихрам мындай кадимкидей кийимди чечип, чүпүрөк эч нерсеси тигилбеген ак кеземеге кирүү, бул кепен болуп эсептелет. Кепен сымалды. Буну менен биз сырткы көрүнүшүбүздө Аллага гана таандык экендигибизди далилдейбиз. Ички дүйнөбүздө алсыз, бечара, кээ бирөөлөрү ошондуктан биз көп айткан нерсебиз, ал жерге барганыңызда ким болбоңуз, ал нерсеңиз өтпөйт. Текеберден өтпөйт. Себеби күнөө кылганда 2 нерсе бар да, 2 түрдүү күнөө кылуу бар. Күнөө бир эле күнөө кылынат, бирок ошону 2 ой менен кылынат. Бир күнөө. Бирөөсү эмне дейт? Мен напсим азгырылып кетип, шайтандын сөзүн угуп, адашып кылып койдум деп аттин кылып күнөө кылып коюш бар. Бир күнөө бар, ошону жашоо бир келет да, кылып калыш керек да, бул жаштыкта, бул да ырахат бар деп кылган күнөөсү менен сыймыктануу. Бул
эч качан кечирилбейт да Алланын жанындачы. Кийинкиси биринчи кылынганда Аллага кайтуу бар да. Ошого Аллага кайтуу деген нерсе ошол да. Биз эч ким күнөөсүз адам жок да. Бирок Меккеге барганыбызда Аллага кайттык дегенди түшүндүрөт да. Кудум Аллага кайтып келгендей кылган иштерибизге тооба кылганыбыздын далили да. Муну кантип далилдейбиз? Акча сарптап да. Акча сарптап атабыз. Эмне максатта? Ошончо дүйнөнү сен мага бердиң, ошонун шүгүрчүлүгүнө кылып жатамын. Акыретте сенин жаныңа бара электен алдын бул дүйнөдө дагы сенин жаныңа барганга даярмын деген курбанчылык. Бул Аллах үчүн аябай жагат да. Микаттын түшүндүрмөсү кандай болот? Микат деген эмне өзү, кайсыл жерден башталат? Микат деген сөз чек деген сөз. Чек ара деген сөз. Ошол чек арадан Аллах айткан, бул жерде мага зияратка келаткан болсоң, кул экениңди билдирип өт деген сөз да. Мындай айтканда, жөн келе бербе деген сөз. Паспортный контроль. Алланын харамы. Харам деген сый урмат дагы да көбүрөөк болгон жер деген сөз. Харам деген сөз, тыюу деген сөз, харам деген сөз урмат сыйга татыптуураак деген сөз да. Эми ушул микатта, мисалы микаттан чыгып кетип, кайра кирип келип, анан мисалы үчүн кайсы Жидда микаттын ичине киреби кирбейби? Өзү 4 микат бар. 5 микат бар. Мадиналыктарга өзүнчө бир микат бар, Зулхулайфа деген. Анан биз самолеттон эгерде түз Жиддага учуп бара турган болсок, Жиддадан дагы түз Меккеге өтүп кете турган болсок, Яламлам деген микат бар. Ошол самолеттон Яламлам микатыдан самолеттон өткөндүгүбүз үчүн учактан ошол учакта туруп ниет кылышыбыз керек. Ихрамга кирген болушубуз керек да. Ошол сызыктан өтөбүз да. Анан Таифтен келебиз. Мисалы биз Кызмасайга Таифке да зыярат кылдырабыз. Кайра кайтып келе жатканда Карманазил деген микат бар. Ошол жерден сөзсүз. Ошондуктан Таифке чыгып атканыбызда бардык жамаатка эскертебиз. Эгер умра кыла турган болсоңуздар гана чыгыңыздар депчи. Эгер микаттан ихрамга кирбей кирген болсоңуздар, бул дүйнөдөгү жазасы бир курбандык чалыш керек болуп калат. Кой же болбосо мечке союшубуз керек болуп калат да. Бул жазага жыгылып калбаш үчүн микаттан сөзсүз ихрамга киришибиз керек да. Алланын бул дүйнөдөгү жазасы ошондой да. Алла өзүнүн үйүнө жөн эле келе беришини каалабайт кулдарына. Ошол микат. Мисалы үчүн андан тышкары дагы штраф деп калдыңыз. Штрафтар эмнеге, кандай штрафтар бар, эмнеге жыгылат? Эгер мисалы ихрамга кирдик, ихрамга киргенибизден кийин, эгерде колубузду жыпарчыт менен колдонуп койсок, толук бир мүкчөнү жыпарчыт менен миск сүртүндүк, жыпарчыт же болбосо пудра жыты бар, дамы бар нерселердичи, ошондорду эгер бир мүчөнү толук колдонуп койгон болсок, анда бир курбандык койчу. Курбандык кылышыбыз керек болот. Ал эми такыя кийдик, же болбосо носки кийип алдык, же болбосо кроссовка кийип алдык, тигилген бир кийим кийип алдык, же болбосо ички кийим кийип алдык ихрамдын ичиненчи. Анда дагы 12 саатка толук жүрүп койсок ошол абалда, анда дагы бир курбандык чалышыбыз. Кийип эле чечип билип калып чечип койсоң, анда бир саатка жетип жетпегенде кийип эле кайра эсине түшүп кылып койгон болсо, анда бир садака, бир адам тое турганча алып бир садака алып койсо ошол жетиштүү. Бир адамдын курсагын тойгозуп, бир адамдын курсагын тойгозуп. Эми ал жерде махрамдар менен баргандар бар, жубайы менен баргандар бар. Ошол учурларда дагы бир штрафтар бар экен. Ооба. Эгерде аялы менен бара турган болсок, аны менен чогуу болбош керек. Жыныстык катнашка барбаш, барбоо ихрамдын тыйылган. Эгер барып койгон болсо, анын умрасы бузулат да. Кайрадан умра жасашка туура келет. Анан курбандыкта чалышка туура келет да. Эң оор кылмыш болуп калат да. Ал нерсеси. Бул ихрамдагы абалда. Бирок умра бүткөндөн кийин, харамдын территориясында болуп калсаң, жубайлар бири-бири менен бирге болсо боло берет. Умра болгону 4-5 саатта бүтө турган бир амал. Калган учурда боло берет да. Кээ бирөөлөргө ушинтип түшүндүрөбүз да. Түшүнгөндө ар ким ар кандай түшүнөт да. Бирөөсү ошойтип Мадинадан айттык да десек, аялы келип сүйлөсө качат экен да.
мага сүйлөбө депчи, кач деп азыр менин ихрамымды бузасың депчи. Анан аял келип айтты, эмне сүйлөшпөш да керекпи, жанында да турбаш керекпи депчи. Жок, кадимкидей эле жанына туруп, башка махрамдардан, башка чочун эркектерден коргоп, ошентип жүрүш керек. Ал деген сөз бирге болбош керек деген, бирге болбош керек деген сөздүн маанисин ошентип түшүнүп алгандар да бар да. Бирге болбош керек деген. Ар кандай түшүнөт да. Анан эми мисалы бул микатты түшүндүк, ихрамды түшүндүк. Сиздерде мисалы үчүн зыярат кылганда баягы башында айтып кеттиңиз го, көбүбүз баягы комфорт эңсеп калдык. Бул жашоодо комфортту элестетип барып эле тамакты сурайбыз, жатакананы сурайбыз, жылуу жумшак жатабы экенбиз деп кызыгабыз. Бирок ошол эле кезде сиздерде компанияларда мындай кандай тарифтерде бөлүнөт. Анан кээ бирки учурларда болуп калат, мисалы үчүн ошол умра компаниялардагы ошонун злоупотреблять этип коет да. Мисалы бир тариф менен алып барып, экинчи тарифке дал келбей турган бул тарифтин акчасын алган, бирок бул тарифке туура келбейт. Мисалга комфорт менен алып барган, экономго жаткырып койгон. Анан адамдар чыгып эми нааразычылыгын айткан кезде, жок, силер ибадат кылганы келгенсиңер, комфортко келбегенсиңер деген жүйөнү айтышат да. Көпчүлүгү эми ушу динге жагынан. Бул туурабы, туура эмеспи? Эң туура эмес нерсе. Чындыгында эми динге төңкөп койгон бул толугу менен туура эмес нерсе. Мисалы, биз ушул күнгө чейин кызмат саякат баштагандан тартып бир дагы тамаксыз пакет уюштурбадык. Эконом болсо да. Экономдо деле тамаксыз уюштурбадык. Анын себеби ушул. Адамга эң зарыл болгон нерсе тамак аш. Эң зарыл болгон нерсе жаткан жери да. Жаткан жери жакшы болуп аткан болсо, тамак кечинде эмне жейт экен, каяка изденет экенмин дебейт дагы, умурасыны толук кылат да. Биз амалды толук кылыш үчүн автобус канчада келет экен, канчага чакырды экен деген ой санаа болбойт да. Бул нерсени биз алардын оюнан чыгарып салышыбыз керек да. Анан болбой калса эле динде ушундай деп эле төңкөп, анан ал жактан акчаны кымырган эң туура эмес, бул динде эң чоң кылмыш болуп эсептелет. Бул ачык айкын эле бир уурулук болуп калат да. Эми Кудай андай нерседен бери кылган болсун. Ошондуктан биз кызмат пакет, анан күмүш пакет деп уюштуруп койгонбуз. Экөөнү тең толугу менен тамак аш каралган. Болгондо дагы швед стол, өзүнүн мейманкананын ресторанында. Чыныгы шведский стол. Чыныгы шведский стол. Көбүнө көрөбүз да, тамак ашы бар дейт. Тамак ашы бар дейт да, ал барат да, баргандан кийин ыхсан кылып таратат да, мондой кылып күрүчтү салып үстүнө тоок кылып бечараларга таратат. Анан биздин бай манаптар эле барат да, мүмкүнчүлүгү бар адамдар анан кийин ошондой бөлмөлөрүнө алып кирип садака жетирткен, бул туура эмес болуп калат да. Бул бирөөнүн акысына деле кирген болуш керек. Бизде мындай болуп кетти да азырчы. Тиги ушунча бак алып барам десе, жок, ошол эле Мекке, Мадинага мен ушунча алып барам десе, баарынын шарты бирдей эле турбайбы деп бара бергендер бар да. Барып алгандан кийин анан сарсанаа болуп, өзүңүз да барып көрдүңүз, Мекке, Мадинанын тегерегинде, харам тегерегинде ашканал жок. Тамактаныш үчүн эле 1,5-2 километр алыска чыгыш керек болот да. Жанында тамак, пицца, ошол нерселер бар. Аябай кымбат. Аябай кымбат. Анан такси кармап, үй бүлө менен барып алсак, 5-6 адам менен барып алса, аябай көп акча кетип калат да. Кетет. Башты оорутпайт. Ресторанда тамагы бар болсо, жатканын келет, уктайт, ошол жерден тамагын жейт, кетет. Бүгүн эмне жейт экенмин деп деле ойлонбойт да. Эми бул жерде түшүндүрбөй, мисалы үчүн комфортту алгандардын себеби да, мисалы үчүн көпчүлүгү түшүнбөшү мүмкүн да, силер ибадат кылып баратсаңар, вам какая разница депчи. Көпчүлүгүнүн ден соолугун, ал жер ысык, тоолуу жер, тоолору да биздикине окшош эмес, мындай бөлөкчө. Анан ал жерде таваф кылгандын өзү эле бир өтө мээнет. Ысыктын күнүндө кээ бирки адамдар жору болуп кетет, кээ бирки адамдардын буттары мозоль болуп кетет. Анан ошол жерден такси кармаштын өзү бир азап, автобуска түшүп калыш дагы бир азап, күтүш дагы азап. Анан ошондуктан комфортту алгандардын себеби жакыныраак болсо, мен көбүрөөк ошол эле ибадат кылсам,
көбүрөөк ибадат кылыштын ключу ошол комфортто жатат да. туура. Анан ошону эңсеп алышат да. Эми баягы түшүнбөгөндөр бар да, мисалы эми жата бербейби деп деле айтышы мүмкүн да. Тамак аш маселесине келсек, мисалы эми ал жерге албетте бир тамак аш ичип эле отура берейин деп барбайбыз. Бирок ошентсе дагы тамак аш маселесинде мындай адал арам маселеси Саудовская Аравияда биздин бир тууган кыргыздар көтөрүп, бул адалбы деп, халал деп сүйлөп калгандарын дагы угуп калып аткан жерибиз бар да. Негизи ошол адепке жатабы? Саудовская Аравияда баары эле халал болуш керек же халал эмес тамактар да болуп калабы? Өзү негизи Саудияда баары эле халал өзү негизи. Бирок түпкүлүгүндө ошондой. Бирок ал жакта деле ар кандай элдер бар да. Көзөмөлдөн качкан болушу да мүмкүн. Саудиянын өзүнүн эсиндечи. Ошого даже биз өзүбүз, мисалы, биздин өз алган мейманканаларыбызда сөзсүз түрдө эт багытын карайбыз. Эт багыты кандай болот? Аларда көбүнчө ажылыкта, мен толук маалыматым жок, бирок тоңутулуп бир жыл тоңутулуп турган эттер арзан келет дагы, алар ошол нерсени чыгарып берет да. Ошондуктан ал нерсе болбосун деп бизде өзүбүздө күнүгө союлган эттерди беребиз. Биз фирмада эттер, койлор союлуп келет. Биз өзүбүз өз көзүбүз менен көрөбүз дагы, анан ошого тапшырып беребиз. Ресторанга тапшырып беребиз. Этүү тамактарды ошонун кече бүгүн союлган койлордун этинен кылып беришет да. Ошондо свежий болот да, мындай жегиликтүү болот. Биз аябай кыргыз эли этке жакынбыз го. Именно ошол тамагында биздикилер сүйүп жейт да, ошол тамагын. Анан чындыгында ал жака барганда дагы биз өзүбүз мисалы карап жейбиз. Мисалы кээ бир фирмалар бар, мисалы аты чыкпаган, каяктан тооктун эттери каяктан келе атканы белгисиз болгон жерлерден жебейбиз да. Болушу мүмкүн. Эфиопиядан келгендер бар, түшүнүксүз мамлекеттерден келип, ошол жерде тиричилик кылайын дегендер бар да. Аларга биз канчалык ишене алабыз? Ошон үчүн тактап койгон жакшы. Саудия деп эле ура берген болбойт да. Мындай арабтын колунан өтүп атат го деп. Балким арабтын колунан өтпөй атат ал. Билбейбиз. Сонун биздин Кыргызстанда болсо Беладжонун Цумдагы филиалы толук адал. Кыргызстанда дагы адал тамакка көңүл бурсак, анан биздин өнөктөштөр кирип даамдатып туруңуздар. Эми бул адал маселесинен замзам маселесине өтсөк. Замзам алып келүү бул өзүнчө эле бир операция. Көк пакеттерди сатып алган. Негизинен ошол жерде эми аэропорттон 5 литр замзам берет, Кыргызстанда деле бар деп айта берет. Бирок баягы ал жерден алып келгендин мээнети бөлөк го, баалуулугу бөлөк. Мээнети өзүң куюп, баягы отелге чейин ташып барып, бири-бирине куюштуруп, ошол канчалык туура же туура эмес? Өзү негизи авиакомпаниялар бизге ал нерсеге тыюу салган да. Суу, мисалы, багажга коюла турган болсо, кокус катуу урунду болуп бирөө таштаганда чыгып кетсе, нерсе ачылып кете турган болсо, ал өзүнүн кийимини деле эмес, жанындагы сумкаларды дагы суулап салышы мүмкүн деген коркунуч болгондуктан тыюу салышат. Бирок бизге да ушунчалык эле кызыктар болот да кээ бирөөлөрчү. Анан ошо бакылашкан жакшы коштоп туруп байлап ала бериң деп коебуз. Көп деле аны тыюу салып, аны текшерип деле отурбайбыз. Анан баары эле 5 литр замзам суу берет, аны келип туруп уютуп деле иншалла ичсек болот да. Анан келатканда жакындарыңа бирдеке көтөрүп келгиң келет. Ошол нерселер дагы биринчи орунга чыгып кетпейт акыркы учурларда? Биз мындай кылабыз, саякат Мадинада барсак, Кубага кетип атсак деле 2 кыбланын мечити керегинде деле отуруп алып арзан бир нерселерди сата берет да. Сата берет. Эми биз кыргыз эл аэропортко чейин узатып барат экенбиз, кетип атканга сөзсүз түрдө тааныштарыбызга 1000 сом, 2000 сом карматат экенбиз да. Ал карматып аткандын өзүнүн бир сыры бар да. Карматып атканда бир, ал жака барганда мени эстей жүр, мен кайтып келатканда мага дагы эстеп койду деген ой болгондуктан, ким акча берген болсо кээ бирөөлөр жазып алат да, ошого белек бек чалып. Биринчи түшүп эле Мадинага түшүп эле пайгамбарыбыз менен, мисалы, эми кыстырма айтып кетейин, имам Шамил азиреттери болгон Кавказда, туура. Орустар
20-30 жыл алар менен күрөшкөлө орустарга колго түшкөндө орустардан бир эле эки нерсе эмне суранасың, ошону аткарып коелу десе бир нерсе суранган экен. Мен пайгамбарыбызды зыярат кылган баргым келет депчи. Сойлоп жүрүп, жөргөлөп жүрүп пайгамбарыбызга кирип барган экен да. Пайгамбарыбызга ушунчалык сагынып, мен ылайык эмесмин, бирок Расулулла сизди зыярат кылам. Имам Азам азыреттери, Имам Малик азыреттери пайгамбарыбызга барганда канчалык көз жаш төккөндөр эми толтура экаялар бар да. Биз чыгып атканда көпчүлүк адамдар барганда Миржалал дейт, каерден белек алсак болот. Биздин главный максатыбыз ошол дейт да. Бир мисктин сүрөтүн көрсөтөт, ушундай дарыларды көрсөтөт, мен таң калып, алдарын өмүрү көргөн эмесмин. Бир алтынды көрсөтөт, алтын канча болуп атат Миржалал бул жерде дейт да. Мен такыр дүкөнгө карап баспайм да, негизичи мындай адамды чарчата турган энергиямды андан көрө башка нерсеге кетирсем деп аны кылбайм да. Бирок ушул нерсени алышым керек дейт да. Биз ошончо жыл жүрүп, алтындын канча экендигин ал жакта билбейбиз, бирок кече келген адам канчадан экенин билет да. Себеби маанилүү, ага көбүрөөк ошол маанилүү да. Ошондуктан биз базарга такыр жөнөтпөйбүз деп башынан баштайбыз. Эң акыркы күн базарга барасыздар дейбиз дагы, ошол күн келгенде деле көп деле маани бербейбиз дагы жөнөтө беребиз. Себеби көбүнөн угабыз канча адамдар ушул жактан белек бекче алып келет, бирок көбү такпайт аны, көбү колдонулбайт да, калып кете берет да. Андан көрө курма, замзам, табарык катарындачы эми көрүп эң баалуу ошол келген эле деп пайгамбарыбызга болгон сүйүүсү арттыруу максатында эле да. Эми кичине белек бекче алып алган жакшы негизи. Ошол жактан келди деп таберик катары колдонушат да биздикилерчи. Бирок баарына базарлык кылган туура эмес деп ойлойм да. Эми эң негизги максат бул Алла Таала менин умра зыяраттарым кабыл кылды бекен деген күмөн болот да барып келген адамдачы. Ошол тууралуу кеп кылсак. Бизде барганда, Мадинага барганда, аэропорттон биз биринчи уже 2-3 күндө бир группа тосуп алып билебиз, аэропорттон чыгып автобуска турганда баары каш кабагы жайылбаган, мындай настроениясы жок чыгат да көпчүлүгүчү. Көпчүлүгү чыгат, ошондо ушул сөздү көп айтабыз да. Көрөбүз сиздерди. 3 күндөн кийин ушунчалык өзгөрөсүздөр, жан дүйнөңүздөр ушунчалык өзгөрөсүздөр. Мен Аллага касам ичип айтам деп айта алам да бул сөздү. Чындыгында 3 күндөн кийин баягы адамдардын жүзүнөн нур чачырап, таптакыр башка адамга айланат да. Алымдар айткан экен, бир адамдын умрасынын кабыл болуп аткандыгын билгин келсе, ал адамдын колу ачык болуп, берешен болуп баштаса, анан ал мындай кичипейил болуп баштаса, ошол адамдын умрасы кабыл болду дейт да. Чындыгында көп адамдын жүрөгү өзгөрөт да. Баягы адамдар берешен болуп баштайт. Бири-бириге хадия берип эле алып келген чучуктарыны, эттерини берип эле ушунчалык башкача жүрөгү ушунчалык ачылып кетет. Мадинаны өзүңүз да көрдүңүз болушу керек, мындай тынчтыкты шаары да. Мадина ушунчалык махаббат шаары, жаныңдагыларды ушунчалык жакшы көрүп каласың да. Бизге көп айтылган нерсе ушул. Сен ар бир группаны тосуп алуудан тажабайсыңбы? Ар бир баянда айтканда, окшош нерселерди айткандан тажабайсыңбы дейт да. Бирок ошондой болом. Биринчи барганда дагы күтүп алабыз, дагы баягы проблемалар дейсиң да. Ичиң айтат да, шайтан иштейт да деп анан баягылар менен саламдашып, учурашып, сүйлөп атканда, булар бизге ишенип келген адамдар. Булардын жүрөгүн ачышыбыз керек. Алладан бардык нерсе, бирок биз себебин кылышыбыз керек ушул нерсени деп кудум алар менен жаңыдай биринчи жолу келе турган бир сезимге түшөбүз да. Өзүбүз дагычы Ухудка барып аткандан кадимкиде биз биринчи жолу өзүбүз Ухудка келаткандай сезим болот. Бизде болгон сезим аларга да таасирине берет да. Бизде ошол сезим болбосо, аларга андай бере албайбыз да. Андай сезимди жашата албайбыз да. Умра кылып атканда да кудум алар менен биринчи жолу Аллага тобага жыгылып аткандай сезимге киришибиз керек да. Ошол образга кирмейинче бул ишке ашпайт да, баягыларды тойдура албайбыз да. Биз өзү кыргыз элди муңайчылык менен тойдуруш кыйын. Анча-мынчага ыйлабайбыз, анча-мынчага күлбөйбүз да. Мисалы мен кичинемде орустардын баягы деле күлдүргөндөрүн көрсөм, бир-эки сөзгө деле күлө берсе, булар эмнеге күлө берет экен деп күлбөйт элек да, мисалычы. Бизди күлдүрүш кыйын, ыйлатыш да кыйын да.
таасирлентишин деги эле кыйын. Деги эле кыйын биздин мүнөздөгү эмне да. Бирок биз мындай ички дүйнөдө аябай мындай кеңпейил адамдарбыз да. Кыргыз элчи. Болгону бизди мындай бирөө түртүп сүйрөп туруш керек да бизгечи. Ошондой керек да. Алла ыраазы болсун. Миржалал устаз, биз умра сапары тууралуу, негизи эле умра компаниялары тууралуу, сиздин ишмердүүлүгүңүз, сиздин басып өткөн жолдоруңуз тууралуу аябай кызыктуу маек курдук деп ойлойм. Көрүүчүлөргө пайдалуу болду деп ойлойм. Анан мындай акыркы учурларда жарнама кылганда дагы коркуп калышты көбү, бирок мен ачык эле мындай коркпой. Себеби Миржалал устаз менен сүйлөшүп, компаниясы менен ичинен бери мындай аудиттеринен бери көрсөтүп бергендиктен аябай ыраазы болуп калдым. Алла ыраазы болсун кызматыңыздарга. Анан мындан кийин дагы кыргыз элине кубантып, кыргыз элинин кызматында кызмат саякат болуп жүрө бериңиздер. Анан көрүүчүлөр менен, мусулман бир туугандарыбыз менен балким орозо учурунда чыгып калар. Бир каалоо тилегиңизди айтып кетсеңиз. Сиздерге да Алла ыраазы болсун. Ушундай жакшы позитив подкасттарды тартып атасыздар. Аябай биз дагы кызыгып көрүп атабыз. Ишиңиздерге ийгилик. Аллах таалам эч качан шерменде кылбасын. Даражаңыздарды Аллах таалам бийик кылган болсун. Дагы да көбүрөөк ачылыштарды адамдын ушул элде болуп аткан нерселерди ачык чыгарып, анан ошол көйгөйлөргө токтолуп атканыңыздар бул элге болгон кызмат, элге болгон эң жарашыктуу бир пайдалуу адамдарга пайдалуу болуп аткан адам дүйнөдөгү эң жакшы адам деп айтылат. Ар дайым адамдарга пайдаңыздар тие берсин. Иншалла дагы жүз көрүшүн Аллах насип кылган болсун. Амин. Алла ыраазы болсун. Лайк коюп бөлүшөбүз, анан умрага барганды унутпайбыз.